Аял, сен асылсың. Сен төрөлгөндө үйүңө береке эшиги ачылган. Сен төрөлгөндө 40 жыл кылуу болдук деп сүйүнчүлөшкөн. Ошол күнү атаң бейиштин жытын искеген. Тамтуң баскан күнүңдөн атаңа кам көрчүсүң. Быйтыйган колуң менен буламыкты мыжыга кармап, аны атаңдын оозуна салчусуң. Непадам атаңдын мурутуна буламык жугуп калса, ботко колуң менен тазалачусуң. Кенедейиңде атаңдын чокоюн түкүрүгүң менен жылтырата тазалап койчусуң. Атаң сырттан чарчап, кабагына кар жаап кирсе да, бойтоңдоп алдынан чуркап чыкканыңда, маңдайы жарыла сүйүнүп, эртеден берки мүшкүл, көйгөй, кайгы капанын баарын унутчу. Самайыңдан сылап, бейиш жытыңды кере-кере жыттап эс алып калчу. Сен болгону 6 жаштасың. Атаңдын, агаларыңдын байпактарын жууп берип, апаңды түйшүктөн куткардың. Агаларың, инелериң атаң баш болуп, чак-чалекей түшүрө чачып кеткен үйдү мизилдете тазаладың. Сен 12-ге толуп, атаң да, апаң да кол узарып жыргап калды. Эч кабатыр болбой, үйдү сага таштап кетишет. Үй тазалап, тамак бышырып, киркок жууп эле тим болбостон, ини сиңдилериңди да багып чоңойтуп жатасың. Бүгүн сен турмушка узадың. Баары башка, баары жат. Көзү башка жакты карамыш этип, көңүлүндө кандай болду экен деп күдүктүү тиктейт кайната. Колунан эмне келип, эмне келбейт деп сынаакы тиктейт кайнене. Кече эле жаным, күнүм, айым деп өпкө жүрөгүн чаап жүргөнүн унуткан өңдү тигин алып берип койчу, муну алып койчу деп өктөм сүйлөйт күйөө. Сен эми жет атаң көрбөгөн ушул жат үйдө, жат адамдардын арасында, атаң да, апаң да, бир туугандарың да жок, өзүң жашайсың. О аял заты, мындайга бир гана сен чыдайсың. Көкүрөгүңдө көз ачыл элек ымыркай. 9 ай боюңда көтөргөнүң аз келгенсип, муну төрөгөндө көр оозуна барып келдиң. Бирок эмнегедир аны жакшы көрөсүң. Анын баа деген үнүн укканда 9 ай тарткан түйшүгүң да, азыр төрөттө көргөн азабың да эсиңден чыгып кетти. Эгер сен төрөттө тарткан азапты эркек тарса, аны өмүр өткүчө унутмак эмес. А сен унуттуң. Мына эми экинчисин, анан үчүнчүсүн төрөдүң. Үйдүн түйшүгү сенин мойнуңда. Элден биринчи турасың. Күйөөңдү ишке, балдарыңды мектепке даярдайсың. Алар чачканды жыйнап, бузганды оңдоп, кирдеткенди жууп, элдин артында жатасың. Күйөөңдүн корс мүнөзүн, балдарыңдын бултуңдап, тултуңдап кыял көрсөткөнүн көтөрөсүң. Ооруйсуң, чыдайсың, кыйналасың, сабыр кыласың. Кызың төрөсө, өзүң кошо төрөгөндөй болосуң. Балаң ооруса, өзүң кошо ооруйсуң. Небереңдин жалайыгын жууп, ошондон рахат аласың. Сен күйөөңдү күнөөдөн сактадың. Күйөөң балдарың дайыма сенин жүрөгүңдө. Сен аларды бир мүнөт да унутпай, аларга дуа кылып, балей кырсыктан калкаладың. Жараткандын буйругун аткарып, бою башыңды жат эркекке көрсөтпөдүң. 5 убак намазыңды окуп, 30 күн орозоңду кармадың. Күйөөң жокто мал мүлкүн иреттеп, балдарын, анан да өзүңдүн абийириңди сактадың. Ушул себептүү сага бейиштин каалаган эшигинен кирүүгө уруксат берилди. Сенин сөөгүң табытта. Буркурап ыйлап балдарың, душман көзүнө күйүмүш этип күйөөң турат. Баарынын арманы ичинде. Көзүң барда кадырыңа жете албаган күйөөң да, жакшылыгы менен ак сүтүңдү актай албаган балдарың да сенин асылдыгыңды эми билип атышат. Аял, сен асылсың. Асылдыгыңды өзүң да билбейсиң, өзгөлөр да билбейт. Аял, сен асылсың. Эгерде китеп алууну кааласаңыз, төмөнкү номурларга кайрылыңыздар.